Суу өмүр булагы, бирок айылдык аймактардагы миңдеген үй бүлөлөр үчүн ар бир суугат мезгили түшүм жана жан багуу үчүн болгон чыныгы күрөш. ФСДС коомдук фонду аярлуу айылдык жамааттардын азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу долбоорунун 3-фазасын 2023 жылдан баштап ишке ашырып келүүдө. Биздин максат жөн гана суу берүүнү калыбына келтирүү эмес, айыл чарбасына жаңы дем берүү. Биз эскирген суугат системаларын модернизациялап, баалуу суунун ысырап болушун азайтабыз жана фермерлерге ресурстарды натыйжалуу башкарууга көмөктөшөбүз. Бул эгин талааларында арпа бар, эспарсет бар, жүгөрү бар, буудай бар. Негизинде токчул тоют айдалат да бияка көбүнчөсү. Арпа, чөп. Азыр биздин дыйкандар көбүнчөсү мал чарбасына өтүп кетпедиби? Анан тоюттун баары мына ушул полялардан келет. Бул лоток деген тетиги жетөгүздөн бери келет суудан. Бирок бияка суу түшүш үчүн биякта 5-6 айыл бар. Ак кочкор жетөгүз дегендей, желедөбө, кабак, чырак суу ушунун баарынан чоң суудан тарайт. Бияка суу келгиче бияктын баары күйүп кетчү. Анан мынакей азыр Кудайга шүгүр, мына көрсөңөр болот. Арпа суарылып мынакей. Бул насостор менен суарып, жакшы эле түшүм чыгыптыр, буюрса. Азыр эми жакшы, шүгүр, рахмат. Анан биздин айылдагы көйгөйлөрдүн бири катары бул суугат суусу жетишпегендиги болуп барат да кийинки учурлардачы. Суугат суунун көлөмү жылдан жылга азайып, жана элдер дагы ошо суугат аянттарын кеңейтип, бат-бат сугарылуучу техникалык өсүмдүктөрдү өстүргөнү байланыштуу мындай суунун жетишпештиги пайда болду. Мына ФСДС коомунун жардамы менен айыл өкмөттүн кошумча 20% салымынын негизинде ушул 5 скважинанын 3-өө жүргүзүлдү. Кандай иштер жасалды ал үчүн? Биз жерден трансформатор коюлду, андан сырткары 3 скважина дайым буровой аппараттар менен, компрессорлор менен тазаланды. Ошондон кийин жапжаңы ЭЦВ 10 маркасындагы кубаттуу насостор коюлду. Азыр мына 3 насос ушул күндө иштеп жатат жана жумушчу акыбалда турат. Үчөө биригип бир кулак сууну берип жатат. Бул бир топ көйгөйлөрдү чечип жатат. Ушул иштерди аркалап, жасап берген, каржылап берген ушу ФСДС коомдук фондуна абдан чоң ыраазычылык билдирем элибиздин атынан. Себеби бул көйгөйдү буга чейин эч ким чечкен эмес жана чечели деп аракет дагы болгон эмес. Себеби ар кандай жагдайлар биринчиден акча каражаты жок, экинчиден мындай түңүлүп деле бүткөн элч бул скважиналардан. Азыр болсо мына бардык 3 скважина тең сууну чыгарып жатат жана каалаган учурунда сугарып, каалаган учурда токтотуп кое алышат да. Ушул сиздер артта көрүп турган бул скважина калыбына келтирилген. Былтыркы 25-жылы бул жактан 3 скважина толугу менен калыбына келтирилди. Союз кезинде курулган скважиналар болчу. Алар баягы кум таш толуп иштебей калган. Бүгүнкү күндө ушул Чырак айылындагы 270 гектар жерди кошумча суугат булагы менен камсыздаганга мүмкүнчүлүк пайда болду.